акта эжеге чейин шлёпкабызды кийгенден унутуп мындай жылаңайлак чуркап, тиякта балдар урушуп атат, азыр талкалайт депчи. Аябай таң калып жатышты да, бул ушундай да аспап барбы дешипчи. Ошол жанга келип мынтип деп мындай можно депчи. Саламатсыздарбы, жалпы Ньюту телеканалын сүйүктүү көрөрмандар. Кайрадан биз көгүлтүр экран аркылуу жолугушуп жатканыбызга кубанычтабыз. Албетте жаңы дем күч менен, жаңы жүз менен алдыңыздарга чыгып турамын. Аты жөнүм Нурбай Ормоналиев. Ньюту шоу программасында буйруса мындан аркы күндөрү дайыма чогулобуз. Бүгүнкү эфир албетте 23 февраль мекенди коргоочулар күнүнө арналган майрамдык эфир болмокчу. Экранга жакыныраак келиңиздер. Алдыда биздин коноктор менен тааныштырып өтөбүз. Ким деп жаткан болсоңуздар, анда сыр болсун. Бүгүн 23 февраль жалпы мекен коргоочулардын күнү. Албетте жалпыңыздарды куттуктап кетебиз. Сиздерге кааларыбыз узак кызык өмүрдү, шайыр шаңдуу көңүлдү, дайым ачык маанайды, чексиз бакыт таалайды. Бузулбаган ынтымакты, кыйышпаган достукту, бүт ааламга нурун чачкан, жашоо берген улуу күндү чын жүрөктөн каалайбыз. Ал эми бүгүнкү биздин майрамдык эфирде коноктор ким деп жаткан болсоңуздар, экранга дагы бир жолу жакыныраак келиңиздер. Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин 4-курсунун студенттери, тактап айтсак салттык музыка алып жүрүүчүлөрдүн катарын толуктаган, көптөгөн кароо сынактардын жеңүүчүсү, Кыргызстандын атына Пакистанга барып, кыргыз музыкасын дегеле тактап айта турган болсо, комузубузду даңазалап келген биздин сулуу бикештер менен тааныштыра кетели. Калыгулова Гүлина жана ошондой эле Бакирова Гүлбарчын. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Куш келдик. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, буюрса, жакшы, көңүлдүү маанайда келип калдык. Алгач бүгүн 23 февраль, эртең менен ойгонгон соң дароо кимди куттуктадыңыздар? Биринчи атаңыздарды же болбосо жигитиңиздерди? Мен ошо үйдөгүлөрдү куттуктадым. Эми үйдөгүлөрдү болгону ким? Үйдөгүлөрдү эми ошол папамды, байкелеримди куттуктадым. А сизчи Гүлбарчын айым? Биз деле ошондой WhatsApp'тан жазып, чалып. Жакшы, келиңиздер, анда сиздерди кененирээк токтоло кетели. Учурда кайсыл жактан билим алып атасыздар? Биздин сүйүктүү көрөрмандарга кененирээк айтып берсеңиздер болот. Учурда Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде 4-курста билим алабыз. Салттык музыка жана фольклор кафедрасында, ошо өзүмдү айтсам, дастанчы классында билим алам. Дагы сизге бир суроо бере кетели. Тактап айтсак, Бибисара Бейшеналиевада жалпы өнөр адамдары сабак берип келет. Сиз кайсы инсандан сабак алып атасыз? Менин ошо устатым Мерим Карбова. Учурдан пайдаланып, Мерим эжеге ыраазычылык билдирип кетейин. Жакшы. Келиңиз, анда сиз дагы токтоло кетсеңиз. Мен да ошол фольклор кафедрасында 4-курсунда окуйм. Ырчылык классында, элдик ырдоо бөлүмүндө устатым Кундуз Ташналиева. Жакшы. Негизинен чыгармачылыкка кантип келип калдыңыздар? Чыгармачылыкка бул кичинеден эле мен өзүм музыкага жан дүйнөм ошол музыканы тартып туруп, ошону каалап турчумун негедир. Анан кийин эле 5-класстан баштап ошол Жумгала районунун Байзак айылында өзүбүздүн айылда искусство школасы бар. Ошол искусство школада фортепиано классында окуп, ошол жактан фортепиано классын 7 жыл окуп бүтүрүп, анан ошону менен эле дагы улантууну каалап, Бейшеналиева университетине келип тапшырып калдым. Жакшы. Келиңиздер, бүгүн майрам, албетте биздин сүйүктүү, тактап айтсак, жигиттерге өзгөчө комуздун коштоосунда бир сонун чыгармалардан тартуулап бербейсиздерби? Анда Шаңдурак Агатайым деп баштап берели, жалпы агатайлардын майрамын куттуктайм. Келиңиздер, анда жалпы биздин сүйүктүү көрөрмандар, экранга жакыныраак келиңиздер, сиздердин майрамыңыздар менен куттуктап, биздин сулуулардан ырдес болмокчу. Магдыраткан-ай, Агатайдын кабагынын ачылбаган-ай, кабагыңдан айландым Агатайым-ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасың-ай, кабагың
жүрөгүңдөн айландым агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай, жүрөгүңдөн айландым агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай. Агатайдың қабағының ашылбаған ай, қабағыңнан айландым агатайым ай, елде жүрген бирөөнү сагынасыңбай, қабағыңнан айландым агатайым ай, елде жүрген бирөөнү сагынасыңбай, агатайым ай, ай ай ай. Hep баракелде дейли. Чоң рахмат айтабыз. Колуңуздардан комузуңуздар эч качан түшпөсүн. Дайыма кыргыз музыкасын даңазалап жүрө бериңиздер дейли. Тактап айтсак, комузду негизинен Бүбүсара Бешиналиев атындагы музыкалык окуу жайга тапшырганга чейин үйрөндүңүздөрбү, же болбосо тапшыргандан кийин үйрөндүңүздөрбү? Мен айта берейин. Мен мурда деген ошо 6-класс кезинде өзүмдүн байкемени үйрөнгөм. Эми анда үйрөнсөк мындай кенже күйлөрдү үйрөнгөм. Кербезим деген сыяктуу. Анан унутуп калгам. Анан бул жака ошо музыкальныйды тандагандыктан ошо фольклор кафедрасына өттүм. Ал жака тапшырыш үчүн сөзсүз түрдө комуз билиш керек экен. Анан ошол 3 айлык курс окуп, анан тапшырдым десем болот. Кыскача айтканда ошо Бешиналиева искусство университетинен үйрөндүм. 4 жыл. Гүлбарчын айым кайсыл жактан үйрөндү болот экен? Ошол мен ошол айылымда искусствода башында негизи комузга кызыгып кирип, бир жыл окугам. Ошондо деле Гүлүн айтмакчы Кербезим, Жаштар маршы деген кыскача күйлөрдү үйрөнгөм. Анан кийин унутуп калдым. Башка тармакка өткөндүм, фортепиано кызып, анан бияка келгенде ырчылыкты каалап, ошол үйрөнүш керек деп подкурска катышып, үйрөнүп, ырдаганда ошентип анан чертип калдык. Жакшы. Урматтуу биздин сүйүктүү көрөрмандар, сиздерге тактап айта турган болсок, албетте бүгүн өзүңүздөрдүн жакшы көргөн адамдарыңыздар болсо, же болбосо өзүңүздүн жакын адамыңыздын жүзүнө жылмаюу, жүрөгүнө жылуулук тартып алсаңыздар болот. Ал үчүн сиздер үчүн экран алдында чыгып турган биздин байланыш номерлерге кайрылсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номерибиз 0504 39 89 30 номерине SMS билдирүү жөнөтсөңүздөр болот. Сиздерден келген SMS билдирүүлөрдү биз өз дарегине жеткиргенге аракет кылабыз. Аракет кылып, ошол дарекке жеткирип кетебиз. Келиңиздер. Мисалы үчүн айымдар болсо, айымдар өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдүн ээси, жигитиңизге болгон катыңыз болсо жазсаңыз, биз бул жактан жеткирип кетебиз. Жана ошондой эле дагы бир мүмкүнчүлүк, кандай мүмкүнчүлүк деп жаткан болсоңуздар, жакын адамыңызды албетте видео аркылуу куттуктасаңыздар болот. Ал үчүн өзүңүздүн жакын адамыңыздын сүрөттөрүн бизге жөнөтсөңүздөр болот. Аты жөнүн, кайсыл жактан куттуктап жатасыз, ошол боюнча толук маалыматты биздин экран алдына чыгып турган WhatsApp номерге жөнөтсөңүздөр болот. Барысын биздин WhatsApp номерден сиздерге түшүндүрүп беребиз. Келиңиздер, анда бул жакта биздин студенттик күндөр боюнча кызуу маек куралды атабыз. Негизинен студенттик күндөр кандай экен? Сиздерге жагат атабыз студенттик күндөр? Бизде ошо маданият чөйрөсүндө аралашкандыктан мындай көңүлдүү да, шаңдуу. Ошо биздин Бешиналиева искусство университетинде ар тармактуу өнөр ээлери бар. Мисалы, актерчулук, чеберчиликте окугандар, эстрадада, оркестрда, фольклордо аябай таланттуу студенттер окугандыктан бизде ошо студенттик күндөр аябай кызыктуу, шаңдуу десем болот. Жатаканада жашайсыздар демек? Ооба, жатаканада турабыз. Жатаканада негизинен айтып коет эмес, бул студент болгондон кийин дейт, квартирада жашагандан көрө жатаканада жашаган адамдын дейт, студенттин жашоосу ушунчалык кызыктуу болот дейт. Студенттик күндөрдөн, кызыктуу күндөрдөн айтып бербейсиздерби? Келиңиз сизден сурайын анда. Бизде негизи ошондой кызыктуу жатаканада, тем более биздики жалаң ырчылар, шаңдуу жүрүшөт, актерлор. Анан кызыктуу күндөрдөн биз биринчи курсубузда жаңы тапшырып келдик, анан жатаканага чыга берели деп жатаканага чыктык. Ошол жактан неме болгон, Гулина дагы жаныбызда бир 4 кыз чыкканбыз. Жаңа чыгып, анан комнаталар жыйнап, ошол күнүчү аябай краситип, актап, киргенден кийин көрсө, ал жакта деген ушундай салтка айланып калыптыр. Биринчи курска келгендерди пранк деп коет эмеспи? Пранкка салышат экен да. Тамаша салып. Анан тамаша торго түшүп калганбыз. Балдар, актер драм балдар бизди тамашага салып, мушташып атканбыз, бизди коркутуп, ушундай кызыктуу күндөр биринчи курста болгон. Ошол пранкка салганда корккон учурлар болдубу? Албетте коркуп, биз вакытта эжеге чейин шлёпкабызды кийгенден унутуп, мындай жылаңайлак чуркап, тиякта балдар урушуп атат, азыр талкалайт депчи. Ал кезде тиги актердун дагы бир баласы
мени куткарып калгыздарчы, сураныч деп бизге аябай жалдырап келип, көзүн жашылдатып. Ошол эсте калыптыр. Эфир жаңы эле башталды. Башталгандан бери байкап турсам, окура кыргыздын сөздөрүн кошуп сүйлөйт экенсиздер. Кайсыл жактын кулуна болосуздар? Ошол боюнча токтолуп кетпейсиздерби? Мен Нарын областынын Жумгал районуна караштуу Байзак айылында төрөлүп өскөм. Ошол жактан билим алып, окуумду ошол жактан бүтүп келгем. А сизчи? Ошо мен да Нарын областына караштуу Нарын районунун Карагыжыр өрөөнүнүн Жергөчкү деген айылдан болом. Ошол жакта балалыгым өткөн десем болот. Ошол жантан бери байкап атсам, ырдап атканда ушунчалык сиздерден мага эт чыттанып атат да. Байкап атпаймынбы, ошол Нарындан болот окшойт деп булсулар. Кылып өткөнүн баары тамаша. Келиңиздер анда. Жалпы албетте музыканы эмнеге тапшырып калдык дедиңиздер. Ошол кайсыл аспаптарда кол ойнота аласыздар? Ошол боюнча кененирээк токтоло кетпейсиздерби? Биздин ошо 5 жылдык окуу, ошо 5 жылдын ичинде биз деген комуз эле эмес, ошо кыргыздын аспаптарын кошо чогуу үйрөнүп алабыз. Азыр биз учурда деген ошо 5 аспапты өздөштүрдүк десек болот. Биякта деген азыр темир оскомуз, чопочор, сыбызгы, жыгач оскомуз, чогойночор деген сыяктуудай аспаптарыбыз бар. Андан тышкары бизде деген жетиген дагы Аспапты алып бүтөбүз 5-курсту бүткөндө. 5 жылдын ичинде ошо кыргыздын аспаптарын үйрөнүп чыгабыз. Азыр бирок бул жерде азыр 3 эле аспапты алып келдик. Келиңиздер анда ушул кыргыздын улуттук аспаптарынан сиздерден жагымдуу музыкалык чыгарма болсун анда. Биз анда ушул жактан общий эле ойноп берели баардыгын. Бир эле попури деп коелу. Келиңиздер анда. Элдик, кыргыздын элдик чыгармаларынан. Кайсы чыгарма автору кимдики кененирээк токтоло кетсеңиздер болот? Биз азыр ирети менен эле ойной берели. Азыр темир оскомуздан ошо Кутманалы Султанбеков агайыбызга таандык мектебим чыгармасынан баштап беребиз. Келиңиздер анда.
Баракелде. Кандай гана Кооз кыргызымдын аспаптарынын коштоосунда сонун музыкалык чыгарманы аткарып бердиңиз. Албетте Мектебим деген чыгарманы ойноп бердиңиздер. Сиздерге чоң рахмат айтабыз. Ньюту телеканалынан Ньюту шоу программасы аты жөнүм Нурбай Орманалиев. Дагы бир жолу эскерте кетели. Бүгүн майрам жалпы биздин аталарыбызды, аталарыбызды, агаларыбызды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Сиздерге каларыбыз узак кызык өмүрдү, шайыр шаңдуу көңүлдү, дайыма ачык маанайды, чексиз бакыт таалайды каалайбыз. Экранга дагы бир жолу жакыныраак келиңиздер. Бүгүнкү биздин коноктор сиздерге өтө сонун, жүрөгүнөн чыккан жагымдуу музыкалык чыгармалар сиздерге тартууламакчы. Ал эми бүгүнкү биздин конокторубуз кур келбеген экен биздин студиябызга. Албетте бул жакта сертификат турат. Тактап айтсак, буларды кайсыл жактан алдыңыздар? Пакистан элинен алып келдик. Ал жакта деген ошо Кыргызстан менен Пакистан элчилигинде ошо эгемендүүлүк күнүнө карата атайын ошо туризм боюнча, маданият боюнча, анан дизайнерлик боюнча ошо көргөзмө уюштурулду, чоң иш-чара уюштурулду. Ошол Кыргызстандын атынан барып келдик десек болот. Пакистанга барып келдиңиздер. Негизинен эле Пакистанга баруу үчүн ким аркылуу бардыңыздар? Ошол боюнча токтоло кетпейсиздерби? Ал жактан ошо Пакистандагы ошо Кыргызстандын Пакистандагы ошо Кыргызстан элчилиги Тотуяев улан агай ошо бизге деген ошо чакыруу жөнөтүштү. Ошол чакыруунун негизинде ошо барып калдык. Келиңиз, Гүлбарчын айым айта кетсеңиз, негизинен Пакистанга барганда, Пакистанга барасыңар деген сунуш тукканда кандай сезимдер болду? Сезимдер өлө сүйүнүп, ашагада болчубуз комнатада. Анан угуп, сүйүнүп, аябай барабыз деп эле өзүбүз эле чечим чыгарып салдык, барабыз. Барабыз эмне сон экен, бир ишендик да, бирок. Анан ал жагы болгон менен, бирок үй бүлөдөгү апам каршы болуп, мен деген апам деген жиберет деп эле ойлоп атсам, көрсө Пакистанда көп деген криминал жака көбүрөөк мындай ал жакта атышуулар көп болот деп ушунча эткен да. Анан болбой эле өзүбүздүн эмебиз тапшырып эле граждан документтерди тапшырып эле ушинтип, анан апам айтсам болбойт, барбайсың деп атып, анан суранып атып, анан барып калдык. Негизинен Пакистан дегенде албетте көп эле индустарды эсептешет. Индустар деп эле өзүңүздөргө ошондой ой келдиби? Биз Пакистан десе жок, индустарды элестеткен эмеспиз, мындай пакистанецтер деп айтып калчу элек го, шаарда деле индус дей беребиз го баарын. Көрсө ал жакта деген исламский мамлекет экен, ал жакта деген почти индустарга окшош эле экен. Болгон эле айырмачылыгы ошо исламский мамлекет, баары намаз окушат экен 5 мал. Ошол. Жакшы. Гүлин, айтсаңыз, негизинен эле Пакистанга барганда кандай тосуп алышты? Бизди аябай жылуу кабыл алышты. Ошо аякта деген кандай десем, ошол биздин жана баратканда самолеттун ошол авиационныйдын эмеси, башчысы деп коебуз. Жетекчиси. Ошо жетекчисинин ошо үйүндө конок болдук. Ошо элчиликте конок болдук. Андан тышкары ошол 2 шаарында болдук. Лахор, анан бирөө Исламабад шаарында, ошо биздин ошо филармониядан да чоңураак. Ошо залында атайын өзүбүздүн гимныбыз жаңырды, башкача жылуу сезимдер болот экен. Андан тышкары дагы эли жөнүндө айта кетсем, мындай кандай десем, ал жака көп мындай Афганистан менен чектелгенгеби, мындай көп адамдар барбайт экен. Мындай бизди барганда аябай карашты, мындай баары мындай кара өңдүү адамдар болгонгобу, бизди аябай таң калуу менен карап, сүрөткө түшүп, кайра-кайра. Демек, звезда болгон турбайсыздарбы? Звезда кактабасын, жана биз сүрөткө кээде баягы аябай чоң звезда болуп калса сүрөткө түшкүн келет го. Көрсөм мындай ошондой сездик да. Биз сахнадан бүткөндөн кийин студенттери, анан өзүнүн ошол жакта конокко келген элдер эштен күтүп турушат да, сен сүрөткө чыгайын деп, анан кечке эле түшө беришет экен, селфи кылып эле, анан жана чоң общий түшө эле деп, общий түшүп койсок деле бирден селфи кылып эле, көрсө анан эң артында Гүлина тажап, көрсө андан деле тажашат экен, кечке түшө бергенде. Негизинен Пакистанга канча күн болдуңуздар? Пакистандын 2 шаарында? 1 жумадай аралыкта. 1 жумадай аралыкта болдук. 1 жума биринчи Лахорго барып кондук, Лахордон Исламабадга кондук. Анан Лахорго бардык, Жок, биринчи Лахорго бардык, анан Исламабад шаарына.
Кыскасында айтканда өтө сонун болду. Ар кандай дагы бул эң башкы сыйлык ушул болду. Анан тышкары дагы көптөгөн белектерге ээ болдук. Кыскасында айтканда ошо Пакистан элин биздин ошо маданиятыбыз менен, кийимибиз менен, аспаптарыбыз менен, музыкабыз менен таң калтырдык десек болот. Биз эмнени түшүндүк? Баягы чет мамлекетте туурап ошол эстрадный жаатында болобу, же болбосо рэп болобу, ал жак менен таң калтырыш, кандай десем, азыркы заманыбызда баягы кичине оор да, таң калтырыш кыйын да. А бирок биз ал жака барганда көрсө кыргыз эли өзүнүн улуттук аспаптары менен, өзүнүн улуттук кийимдери менен таң калтырып болот экен, таң калтырса. Ошону менен таң калтыра алат экенсиң. Алдыда айтып өттүңүздөр, Кыргызстандын гимни жаңырды депчи. Кыргызстандын гимни жаңырганда сиздерде кандай сезимдер болду? Өзгөчө башкача болду, мындай кандай десек. Кыргызстан башкача толкундандык да. Мындай өзгөчө сезим. Демек, сөз менен жеткире албайсыз. Сөз менен жеткире албай сыяктачы. Дагы бир суроо бере кетели. Негизинен Пакистандын эли, тактап айтсак, мырзалар сиздерди жактырып калып, Инстаграмдан номерлериңиздерди алган учурлар болду. Демек, Пакистанга калып калыңыздар, бул жактан сиздердин чыгармачылыгыңыздарды колдойбуз деп мындай сунуштар түштү. Ал жакта неме экен? Англис тилинде экен, экинчи тил. Анан биз баягы ал жактан кичине азыракта немебиз словарный запасча келип сүйлөшөт да, тааныш кызлар келет, жаныңа келип бирден англисче сүйлөйт, анан көптө түшүнбөйсүң. Анан перевод бар, перевод менен өтсөң өлү айтышат да, силер сонун ойнойт экенсиңер, ырдайт экенсиңер, сонун ырдайт экенсиңер. Анан чоң рахмат, сонун болду, өлү деп мындай жылуу сезимдерин айтып, анан биз болсо кайра перевод кылып сүйлөшүп да бир аз. Сонун мындай каякта десем, аяктын мындай миллионер, кандай десем, бир башчы жетекчилер ошо визиткаларын таштап кетишти. Бизден эмне жардам керек болсо, кантип колдойбуз депчи, мындай спонсор болобуз дешти. Ошол, бирок мындай неметкен жокпуз, Сиздин жүзүңүздөн карап турсам, бир аз мындай Кыргызстанга болгон сезимдериңизди байкап атам. Ал эми Гүлбарчын айдын карасам, ошол бизди пакистандык жигиттерди мындай Пакистанда калып кетчүдөй эле сүйлөп атат да. Демек, сиздин көңүлүңүздө бар окшойт, Пакистанга турмушка чыгуу? Жок, кандай деле жок. Болгону кандай десем, сиз сурап атпайсызбы, пакистандык балдар көбүнчөсү таанышкылары келип, аябай жаныңа келип ушинтип атты да. Түшүндүрүп айтайын деп, бирок түшүнбөйсүң, словар менен ошентип эле таанышкан учурлар болуп калды бир аз. Сөзүңүздү аралчы, келиңиз аны кечиресиз. Мисалы үчүн, пакистандык жигит деп коелу. Албетте бүгүн мырзалардын күнү, биздин күнүбүз деп койсок болот. Пакистандык жигит, сиздин чыгармачылыгыңызды колдоймун, Кыргызстанга барабыз, ырларымды жаздырып, клиптерин тарттырабыз, сизде пакистандык жигитке турмушка чыгууга макул белеңиз? Аны өзүбүз деле биякта кыргыздын жигиттери андан сонун кылып тартып беришет. Экран артында айтып атпадыңызбы, мен Пакистанга калып калайын десем, Гулина болбойт. Жок. Кылып кеткен баары тамаша, келиңиздер. Биздин сүйүктүү жалпы теле көрүүчүлөр, экранга жакыныраак келиңиздер. Албетте, биздин сулууларга суроолоруңуздар болсо, биздин WhatsApp номерге жөнөтсөңүздөр болот. Ал үчүн 504 39 89 30 номерине жөнөтсөңүздөр болот. Жана ошондой жакын адамыбыздын туулган күнү болобу, же болбосо жакшылыгы менен тең бөлүшкүңүздөр келсе, сүрөттөрдү жөнөтсөңүздөр болот. Биздин Google экраны аркылуу куттуктап өтсөңүздөр болот. Келиңиздер, анда Пакистанга барганда алгач комуздун коштоосунда чыгармаларды жаңырттыңыздарбы, же үйлөмө аспаптар мененби? Анда ошол болгон дагы бир 2 инструментибиз калып калды. Общий 6 инструмент менен барып өнөрлөрүбүздү көрсөтүп келди. Дагы ырчылар боюнча 3-өбүз бардык. Дизайнерлик боюнча 1, туризм боюнча 2. Ошондо жалпы командабызда 6 адам болдук. Ошол. Пакистанга барганда пакистандык биздин боордошторубуз, кыргыз бир туугандарды жолуктурган учурлар болдубу? Ооба, болду. Элчиликте жалаң кыргыздар иштешет экен. Андан тышкары жолуктура алган жокпуз. Жолуктура алган жок. Экөөңүздөр авиа каттам менен бардыңыздар дейли. Ошол жакка баргандан кийин биздин Пакистанда жашап жаткан элчиликтеги кыргыздарды көргөндө кандай сезимдер болду? Кандай десем, анда сүйүнөсүң, мындай эркин болосуң да. Ал жакта мындай чын эле айтыш керек, тил жактан аябай кыйналдык. Негизи чет жакка чыгыш үчүн сөзсүз түрдө ошо тил билиш керек экен. Бияка келгенде кантип эркин, бирок тиякта деле жакшы негизи. Бул жакка келгенде баягы пакистандыктардын жылуу сезимин кабыл алдыңыздар да, ошондон кийин англис тилин кой, Гулина кой, Гүлбарчын суроочун англис тилин окуйлу деген учурлар болду? Болду, Ооба. Качан баштайбыз дегенде, биринчи күнү дейсиздер, андан бери 5-6 жол биринчи күнү өтүп кетти. Өтүп кетти, буюрса баштап үйрөнүп баштайбыз. Пакистанда кайсыл чыгармаларды жаңырттыңыздар? Негизи кыргыз музыкасын жаңырттыңыздарбы, же кандай музыкалык чыгармаларды жаңырттыңыздар? Кыргыз музыкаларын жаңырттык. Албетте салттуу чыгармаларды ошо болушунча биздин ошо
маданиятыбызга дал келген ошо салттуу мындай көмүскөдө жаткан классикага айланган ырларды аткардык. Аспаптардан болсо кандай десем, 1-2-3-4 чыгармаларды алып, ошону попурри кылып да ойноп, болушунча жеткизгенге аракет кылдык. Көп ойнодук комуз менен ырдадык, дуэт дагы кылып ырдадык. Алгач сиздер ошол жакта комуздун коштоосунда негизи эле үйлөм аспаптардын коштоосунда чыгармаларды жаңырып атканда, биздин негизинен эле биздин маданиятыбызга, музыкабызга кызыккан пакистандык боордошторубуз колдоп, коштоп, кайрадан дагы бир жолу ойноп бериңиздерчи деп сураган учурлар болдубу? Өтө көп болду андайлар. Анткени аябай таң калып жатышты да, бул ушундай да аспап барбы дешипчи. Ошол жаныга келип мынтип деп мындай можно депчи. Берип коесуң эле кызыгып, анан ырдап атканда бизде баягы элдик ырларда кичине эй бали деп кичине колдоп турат го, алар кайсы жерде колдоорун билбейт да. Бир аз биринчи куплетти бүтсөң өлө кол чайып колдоп мындай кызыгып атышты, чыны менен аябай суусап угушту да. Түшүнбөсө дагы бирок жеткизе алдык ырларды. Гүлүн айым, сиз Пакистанда кайсыл чыгарманы жаңырттыңыз? Мен ошол Барпы Алыкулов атабызга таандык Замирбек Үсөнбаев атабыздын аткаруусундагы Көзөл кыз чыгармасын аткардым. Келиңиз анда. Биздин сүйүктүү көрөрмандарга албетте Көзөл кыз чыгармасын тартуулап өтүңүз. Албетте бүгүн майрам, жалпы мырзаларга, кыздардын, жалпы жигиттердин атынан куттуктап кетсеңиз болот. Анда Көзөл кыз чыгармасын ошо аткарып берейин. Келиңиз. Сат күндө жүргөмүн, мен дагы айтып берейин, ашыклыктан бир сабак, дак салды муз жүрөккө дәрди зәл ак тамак, бүрдөлү жаштын бешекен, күсөдүм сүйүү чарбагым, аманат жанга белектеп, мен ашыктык гүлүн кармадым, ал ушул гүлдү беришке мен güzelдин издеп барганмын, кулактан көрүп чак түштү, мен булбулдай аваз салгам. Sizdey sulunu, tanıbaysın sen meni, tarpi kılat el seni, tanışalı şul жерден da tartiptü güzel gel beri, kıyılanı gördüm kıdırıp, kara su menen çarbaktan, taş kirpigi tөгülüp da, karasam kumar tarkatkan, kökürü köngürt koyup da, gök yıldızdı samatkan, canada göttü görmüktüm, ben jaralgan bolsum kanatçan. Kalından kaykalap bütkün dalından, bezelengen belingden da beş talda bürgün çaçından, çaçın göldün kamışı, özüңүздү surasam ben gücürmün eldin kalısı, suraganımdın sebebi süyböy bir kişi gelebi, sıpayının jayынан da bilbey bir kişi gelebi, suyada bolsun kulak salsın sarımdın uğup gülüm dal, gerek bolsa güzel kız sen görü turgan günüm Kayda varsan canında ınağın bolup жүрөйүн, karangıda jol bassan çırağın bolup жүрөйүn, günügө gelip su alçıda bulağın bolup жүрөйүn, жашырбастан açık ayt emine bolson oyuңda, жүрөгүңөн илинген мен tutkунum men durumda, kıynasaң özüң bil, sıylasaң özüң bil, taqdırım senin kolunda, kıynasaң özüң bil, sıylasaң özüң bil, taqdırım senin kolunda. Баракелде дейли. Рахмат, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ушунчалык комузду тергенде, жигиттердин жүрөгүн тергенде эле ойноп экенсиз. Баракелде дейли, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз, эч качан оорубаңыз. Ал эми Гүлбарчын айым, сиз кайсыл чыгарманы жаңыртып өттүңүз? Мен ал жакта Четиндей деген Сологой ырчы Сооронбек автору ошол ырдырдадым. Ошол.
Келиңиз анда жаңыртып өтүңүз биздин сүйүктүү Ниту Шоу берүүсүнүн көрөрмандарын. Анда бүгүнкү 23 февраль жигиттердин майрамын куттуктап, четиндейди. Жайлоого гана чыккана четиндей, жамалың айдын бетиндей, жагдайын тапсаң ойноп күл, жалынду жашты кетирбей, мен жалоруба турган кезегим, алда жардамы жок ай, ия, 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 апатай жетимдей ой. Адырга гана чыккана четиндей, актыгың айдын бетиндей, айласын тапсаң ойноп күл, алтындай жашты кетирбей, мен арга сыза турган кезегим, алдаң апасыз калган, ия, 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 апатай жетимдей ой. Кыштоого гана чыккана четиндей, кызылың чоктун бетиндей, кыябын тапсаң ойноп күл, кырчындай жашты кетирбей, мен кыйналыба турган кезегим, алдагы чыкта калган, ия, 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 апатай жетимдей ой. Баракелде. Өтө сонун ойнойт экенсиз чынында. Дилиңиз менен нур деп аткан жер да бир жолу кайталап кетпейсизби? Бул көмүскөдө калып кеткен ырлардан, негизи азыр уже классикалык болуп Айпер Ахматова эжебиз даярдап жүрөт. Келиңиз анда өзүңүз эле ошол жерин кайталап өтсөңүз. Тилдин учу менен ия, апатай жетимдей ой. Баракелде. Албетте сонун ырдап өттүңүз. Негизинен комуздун коштоосунда жалпы биздин комузубузга негизинен чет мамлекеттик биздин боордошторубуз, бир туугандарыбыз суктанбастан албетте акыркы учурларда албетте кыргыздын бир туугандарыбыз дагы суктанып аткан учуру. Ал эми биздин көрүп жаткан көрөрмандарга эмне дейсиздер кыргыздын улуттук аспаптары тууралуу? Эми азыркы замандын талабына жараша ылайык баягы кей-поп болуп жаштарыбыз көбүнчөсү ошол тарапты эңсерип турат да. Бирок эми ал азыркы эле учурга ошол жаш убагында эле болбосо түбөлүктүү баягы кыргыздын элин өзүбүз аспабын үйрөнүп, өзүбүз ырларын ырдабасак чет мамлекеттен бирөө келип ырдабайт да. Ошол үчүн ошо жаштарга айтып кетмекчибиз. Үйрөнгүлө, тескерисинче ошону көтөргүлө, көргөзгүлө, элди таң калтыргыла чет элди демекчибиз. Жакшы. Келиңиздер анда сиздерге дагы бир жолу ыраазычылыктарды билдирип өтөбүз. Ал эми сиздерге дагы бир суроо бере кетели. Гулина айым, сизге суроо бере кетели. Азыркы Гулина менен 5 жылдан кийинки Гулинанын айырмачылыгы? Айырмасы өтө чоң десек болот. Кандай десем, мурда музыка жөнүндө мындай аспабы жок ырдасак, азыр музыканын кадимкидей тилин түшүнүп атабыз. Ошол комуз мурда черткенди билбесем, азыр ойногонду билем дегендей. Ошол мурда окуп жүргөн кезде мындай бул аспаптарды жөнүндө түшүнүгүм жок болчу. Азыр ошо мындай кандай десем, музыка боюнча ошо мындай мүмкүнчүлүгүм мындай жогорулады десем болот. Кандай десем, үйрөндүм. Бул 5 жылга мурунку экен, 5 жыл мурунку Гулина. Ал эми 5 жылдан кийинки Гулина кандай болот? Балким 5 баланын энеси дегендей. Балким сүйүктүү жар,
кандайдыр бир ошол маданият чөйрөсүндө болобу, эми билбейм, келечекте айтып бүтө албайбыз, бирок элестетем ошо келечекте бир өзүнүн орду бар мыкты ырчылардын катарын толуктасам керек деп. Баракелде. Ал эми Гүлбарчын айым, сизге өтө сонун тагыраак айтканда ойлондура турган суроо берели. 10 жылдан кийинки Гүлбарчын кандай айым болот? Мен аябай коркуп кетем, ойлоно турган логический суроо деп калдым. 10 жылдан кийин ошол сүйүктүү жар, кыздын барар жери күйөө дегендей эле может турмушка чыгып, балдардын энеси. Бирок чыгармачылыкты эмнегедир таштагым келбейт. Ошо чыгармачылыкты түшүнгөн, жакшы бир жарга турмушка чыгып, ошону улантып, дагы деле ушундай элестетем. Чыгармачылык тармакта эле жүргөн, бир ырдап жүргөн, ушундай болсо да эфирлерге чыгып, өзүнүн да изденүүнүн аркасында жүргөн, ушундай чыгармачылыктын адамы катары эле элестетем. Жакшы. Азыркы учурда жүрөгүңүздөр бошпу? Ушул суроону биздин WhatsApp аркылуу келип атат, ушул суроо. Кененирээк токтоло кетсеңиздер. Эң көбүрөөк келген суроолордун бири экен бул. Албетте, урматтуу YouTube телеканалынын сүйүктүү көрөрмандары, биз сиздерди көрүп жатабыз дейт. Албетте бүгүнкү эки айым албетте сонун жакшы ырдайт экен дейт. Сиздерге сурообуз дейт, учурда жигитиңиздер барбы дейт. Эсли жигитиңиздер жок болсо, сиздердин колуңуздарды сурап, жүрөгүңүздөрдү багандырсак болобу дейт. Гүлина айым. Менин жүрөгүм бош, азырынча. Ошол азыр эң башкы ошо окуу. Биз Гүлбарчын экөөбүз бир гана ошо окубастан дагы биз ошо мектепте кадимкидей окуучуларга ошо университеттен кандай билим алган болсок, ошону кийинки муундарга өткөрүп жатабыз десек да болот. Жакшы. Демек жүрөгүңүз бош. Сиздикичи? Меники сыр болсун, негизи азыр окуп эле, окуунун артынан эле ушундай эле ойлор болуп атат. Кечиресиз, сыр болсун деген арына жүрөгүңүздүн эси бардыр же артыңыздан чуркап жүргөн жигиттер барбы мындай? Турмушка чыга элек болсоң, бирок чуркагандар болот экен. Балким бүгүн майрам. Биздин эфирибизден көрүп, пайдаланып, биздин YouTube телеканалынын сүйүктүү көрөрмандары колуңуздарды сурап калса, жалабатка сурап калышы мүмкүн, же ошко, турмушка чыкканга макулсуздарбы? Өзүңүздөр нарындан болот экенсиздер. Ош, жалабат деп бөлүштү эле, негизи кыйын азыр көп эле. Мурун болушу мүмкүн, эми ош тетиякта, нарын биякта азыр эми соцсети бар. Кенен барып келесиң, жакшы өнүккөн заман. Эми ош болсо буйрук болуп калса айла жок, ошко деле турмушка чыгасың, өзүң нарындык болсоң, тишинишип алыш өзүңдөн болот, жакшы күйөө кылып алсаң болот дегендей. Ошол. Жүзүңүздөн байкап атам, өтө жылуу сүйлөп атасыз. Жакынкы күндөрү, бүгүн эмес, эртең турмушка чыгып кетүү алдында тургандай эле сүйлөп атасыз да. Мен сизди элестетип кеттим, ошко турмушка чыгып, Нурбай ака, кандайсыз деп сүйлөп тургандай элечи. Ал эми Гүлина айымды байкап көрсөм, нарындан эле чыкпайт го дейм. Туурабы? Балким чыгып калам. Жакшы, келиңиздер. Биздин сүйүктүү көрөрмандар, кечиресиз. Биздин сүйүктүү көрөрмандар, албетте биздин бүгүнкү сулуулардын жүрөгү тагыраак айтсак бош экен. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, WhatsApp номерге жазып, колун сурасаңыздар болот экен. Өздөрү нарындык болсо дагы өтө турмушка тың болот. Бул биздин сулуулар жалбат болсо, ошко болсо деле кете берет экен. Андыктан биздин экран алдындагы WhatsApp номерлерге кайрылыңыздар. YouTube телеканалынын жалпы көрөрмандарына ысык салам жолдойбуз. Биздин катарыбызга жаңыдан кошулган көрөрмандарга ысык салам жолдоп кетебиз. Албетте бүгүнкү биздин эфирибизди көрбөй калган болсоңуз, жаңы эле жумуштан колуңуз бошогон болсо, биздин YouTube каналдан көрсөңүздөр болот. Ал үчүн YouTube Show YouTube каналынан кайталап көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле жакын адамыңыздын жакында туулган күнү же болбосо жакшылыгы менен тең бөлүшсөңүз, айтып коет эмеспи? Жакшылыкты тең бөлүшсөң, сизге дагы жугат деп. Жакшылык менен тең бөлүшүп жүрүңүздөр. Ал үчүн экран алдында чыгып турган биздин WhatsApp'тагы номерге байланышсаңыздар болот. Сүрөт, видео куттуктоолорду да жөнөтсөңүздөр болот. Ал эми бүгүнкү биздин конокторубуз ким деп жаткан болсоңуздар, Бүбүсара Бешеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин студенттери, сулуулар десек болот, жүрөктөрү бош аккуулар десек да болот экен. Пакистанга барып, Пакистандын жигиттерин ушунчалык жүрөгүн орутуп келген айымдар деп да койсок болот экен. Калыгулова Гүлина жана ошондой эле Бакирова Гүлбарчын. Келиңиздер анда, биздин убакыт, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип атат. Сиздерден жагымдуу музыкалык чыгарма болсун. Анда ошо жагымдуу чыгармалардан куралган попури деп коебуз го, ошону да берели. Келиңиздер.
канаттарын сүйчүбүз алия дарактарын сагынып аркасыз эстей берем эмне санчылдыз ажарын талашканын саргайтып өткөндүн барактарын сан күндү сен жок деп жаратпадым сымбатым сыныңа жарашканың сыздатып жүрөктү канатпагын жалгызыңмын аярыңмын сен мени түшүнгөн жалгызымсың мен сүйсөм да сен сүйбөйсүң кушандай өчүп баратын агын ташбор эле жүрөгүңдө менин жок аясаңчы тумарым ай тумарым аясаңчы менин сүйгөн тумарым кайда жүрсөң карадым кайдан сени табамын чындыгында өзүмдү бактылуу деп санаймын жүрөктүн каны жанымды кыйнай кайда кеттиң сен асыл ардагым менин алтыным Баракелде. Башында жалгызымсың деп ырдап кеттиңиздер, ушунчалык өзүмдү башкача сезип кеттим. Гулинай мага арнап аткан экен десем, Гүлбарчын арнайт, кайра карасам сиз арнайсыз. Демек кимиңиздер арнадыңыздар ошондо? Нурбай жана эфир артында да айтып аткандай эле Гулина деп Гулина өзүң жооп бер. Бул жаганда кетет эми. Так, жооп берип анда дагы бир чыгарма ырдап кетейин мен анда. Так, азыркы учурда актуальный болуп жаткан Зарыкканда деген чыгарма. Демек ошондо мен зарыгып калдым. Кандай болуп калат бул жагы? Сизге арналсын анда. Сизге арнап атпаймынбы? Кана угалчы кана. ажарыңа арбалып дидарыңа зарланып муңканып ырырдадым булбул кушка айланып кыйноо салган кылыгың кызгалдактай буралып күн кечке созомобон көк болуп үн салып айыбы жок жаралган ажайып көркөмүңө ашыгып арнадым асыл кечим өзүңө өчпөс болуп жанасың өт сымал жүрөгүмдө өзүң гана болсоң дейм өмүрдөшүм тагдырга башым дейип тарттым сенде убайым Баракелде. Сонун ырдап өттүңүз. Чоң рахмат. Ушунчалык өмүрлөш болуп өтсөм дейм, болбосо арманым жок эле деген ырдап өттүңүз. Жүрөгүңүздүн ээсин табыңыз, бактылуу болуңуз деп айталы. Балким эфирден кийин ал жагын сүйлөшөбүз деген.
Урматтуу биздин сүйүктүү теле көрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Бүгүнкү биздин куттуу студиябыздын коноктору ким деп жаткан болсоңуздар, Бүбүсара Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин студенттери, сулуулар, Пакистандын жигиттеринин жүрөгүн оорутуп келген бийкечтер деп да койсок болот. Калыгулова Гулина жана ошондой эле Бакирова Гүлбарчын. Келиңиздер анда сиздерден кыргыз элине, жалпы Ниту шоу программасынын көрөрмандарына эркин микрофон болсун. Сиздерди анда бүгүнкү эгемендүүлүк күнүңүздөр менен куттуктайм. Жалпы мырзаларды, ошол мекенибизди коргоп жаткан мырзалардын майрамы менен куттуктайм. Сиздерге чын ден соолук, өмүрлүү болуңуздар. Ошол. Келиңиз ана сиз. Ошол мен дагы атайын бүгүнкү 23 февраль ата мекенди коргоо күндөгү ошо жалпы мырзаларды куттуктап кетмекчимин. Учурдан пайдаланып мени дагы. Учурдан пайдаланып сизди дагы куттуктайм. Бүгүнкү күндө негизи ошо майрам күндө көп эле каалоо тилектер айтылып жатса керек. Ошонун баардыгы кабыл болсун демекчимин. Ошол. Чоң рахмат келип бергениңиздерге. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бактылуу болуңуздар, бар болуңуздар. Дайыма кыргыз элине булбулдай болгон мука мүнүңүздөр эч качан өчпөй, жаңыра берсин. Окууңуздарга албан ийгиликтер каалайбыз. Урматтуу Ниту шоу программасынын көрөрмандары, алдыда сонун кызыктуу эфирлер болуп өттү. Бул эфирди кайталап көрөм деп жаткан болсоңуздар, YouTubeга кирип Ниту шоу программасын издеп көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү сиздердин кызматыңыздарда мен Нурбай Ормоналиев болдум. Кийинки эфирлерден жолукканга чейин аман болуңуздар, сак саламаттуу болуңуздар, оорубаңыздар, майрамды жакшы тосуңуздар.